экинчи суроом бул Алмаз Кулбекович, сизге да биздин Россия өлкөсүндө биздин жагандар такси кызматында иштеген укугу барбы, жокпу? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө толук укугу бар. Эч кандай тоскоолдук жок бүгүнкү күндө. Азыр бизде Яндекс такси кызматында миңдеген жагандарыбыз иштейт да, Россияда. Алар электрондук форматта өзүнүн эмгек келишимдерин түзгөн. Бирок эмнегедир Россиянын МВД тарабынан каттоодон өткөрбөй атыптыр да. Трудовой договор бар, бирок ошо трудовой договорду каттоодон өтүш үчүн алып барса, аны кабыл албай атышыптыр. Ошондой маалыматтар барбы сиздерде? Бул маалыматты мен текшерип көрөйүнчү. Бүгүнкү күндө мен андай алган жок болчу маалымат. Элчиликке бүгүн тапшырма берейин. Муну акыркы учурда ушундай көп кайрылуулар болду да. Каттоодон өткөрбөй атат депчи. Жарайт, бүгүн текшерип көрөйүн. Ошону карап эми алсаңыздар. Дегенде биз эми ээптин алкагында мүчө болуп жүрөбүз да. Бизге негизги эми миграция эмесине жеңилдетүү берүү болчу да. Дагы бир суроо, бодрость баниядагы эсин азыр камап койду деген маалыматтар алып жатат да. Ошо боюнча маалыматыңыз? Негизи бул маалымат такталды. 2 айга ошой Мончонун ээси тилекке каршы камакка алынды. Тергөө иш бүткөнгө чейин. Жанындагы жубайы ал бошотулган да. Майга чейин азыр камакка алынды. Элчилик тараптан кандай бир жардам көрсөтүлүп жатат аларга? Эми бул жерде Алтынбек мырза өзүңүз жакшы билесиз, сизге деле маалымат жетип болуш керек. Ошо комплекстин ээсинин эң негизгиси 2 жарандык бар экен. Бул Россия Федерациянын жарандыгы бар экен, жана ошондой эле Кыргыз жарандыгы бар. Бирок бул иш козголгон байланыштуу бул Россия Федерациясы жаранды деп эсептелип, ошо негизинде камакка алынган да. Бирок ошого карабастан биздин элчибиз акыркы 2 күндө Тышкы иштер министрлик Россия Федерациясынын орун басары менен кезиккен. Андан сырткары мамлекеттик думанда депутаттар менен кезигүүлөрдү жүргүзүп атат. Бул маселени биз дагы көзөмөлгө алганбыз. Жана ошондой эле Жээнбек Молдоканович Кулбаев атынан, Лавровдун атына ошол окуя боюнча тийиштүү кайрылуу кеткен. Бул эми маселени көзөмөлдөп туруп карап атабыз. Эми бул тергөө жумушка биз өзүңүз жакшы билесиз, биз аралаша албайбыз, бирок ошого карабастан элчилик бул маселени сүйлөшүү негизинде жүргүзүп атышат. Эми прослеживать этип атасыңар да, элчилик берген маалыматты, Россия өлкөсүнүн тарап жактан берилип аткан маалыматтардычы. Россия өлкөсү берип аткан маалыматтар боюнча алар айтып атат, эч кандай укук бузуулар катталган жок депчи. Эми видео маалыматтарда көрүнүп эле турбайбы? Мындай орустардын дружинниктери кирип эле аларды сабап, ар кандай бир жаман иштерге эме кылып, насыбай жедирди деп атат, калампирлерди жедирди деп атат. Ошонун бардыгы бул катталган маалыматпы же мындай жөн эле на слухубу бу? Алтынбек мырза, туура маселени көтөрүп атасыз. Негизи ошо акыркы кезигүүдө биздин элчибиз Кубанычбек Бөкөнтаев Тышкы иштер министрлик Россия Федерациясына барганда орус тарапка бул маселелерди көтөргөн. Алар сөзсүз бул маалымат жана видео тасмаларды Россия Федерациясынын башкы прокуратурага да жиберилиптир. Алар да бир ички иштер министрлигинин ишинин үстүнөн текшерүү жумуштарды жүргүзүп атат. Эми натыйжаны күтөлүк деп ошондой маалымат алдык Россия тараптан. Ошо текшерүү жумуштарын биздин элчилик мындай жакшы жүргүзсө да, ошон бир барып эле ошону токтотуп кое турган эмелери бар да. Бир барат, кабар алат, маалыматты алат да, ошо боюнча ал иш мындай көзөмөлсүз калып калат да. Жок, бул маселени көзөмөлгө алып турабыз, тынымсыз карап турабыз, натыйжасын алганга аракет кылабыз. Рахмат.